балдары, номер 7 орто мектеп, 7 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сызыктуу теңдемелерди чыгаруу. Сабактын максаттары менен таанышып кетели. Силер сызыктуу теңдемелерди чыгаруу боюнча билимдериңерди кайталайсыңар. Кашаларды ачуу, окшош кошулуучуларды топтоо, белгисизди туюнтуу боюнча көндүмдөргө ээ болосуңар. Изденүүгө, эмгектенүүгө калыптанасыңар. Анда эмесе балдар, биз өткөн сабакта караган материалга карата суроолорго жооп берип көрөлү. Эң биринчи суроо: теңдеме деген эмне? Туура балдар. Бул белгисизди камтыган барабардык. Теңдемени чыгаруу деген эмне? Демек, ошол теңдемени туура барабардыкка айландыруучу x'тин маанисин табуу деп түшүнөбүз, Сызыктуу бир өзгөрмөлүү теңдеме деген эмне? Туура балдар. ax барабар b түрүндөгү теңдемени биз сызыктуу бир өзгөрмөлүү теңдеме дейбиз. Демек, x'тин даражасы 1 болуш керек, өзгөрмөсү дагы 1 эле болуш керек. Эми балдар, азыр болсо бышыктоого мисалдарды карайлы. 2x кошулган 2,5 барабар 6. Демек, бул жерде биз белгисизди сол жака, белгилүүлөрдү оң жака топтойбуз. 2x'ти жазып алдык, барабар деп койдук дагы, 6нын өзүн жазып алдык. Ал эми 2,5'ти барабардыктын сол жагынан оң жагына карама каршы белги менен алып өттүк. Эми 2x барабар кемитүү амалын аткарсак 3,5 келип чыгат. X'ти табыш үчүн 3,5'ти x'тин коэффициенти болгон 2ге бөлөбүз. X барабар 1,75 келип чыгат. Демек, бул теңдеменин жообу x барабар 1,75 экен. Эми экинчи теңдемени карайлы. Бул жерде болсо 4 кашаанын ичинде x минус 1 барабар 6x плюс 5 турат. Демек, эң биринчи кашааны ачабыз. 4'тү x'ка көбөйтсөк 4x болот, 4'тү минус 1ге көбөйтсөк минус 4 болот. Барабардыктын оң жагын өзүн көчүрүп жазып алабыз. Эми окшош мүчөлөрдү топтоо жүргүзөбүз. 4x'тин өзүн жазып алдык дагы, 6x'ти барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен алып өттүк. 5'тин өзүн жазып алдык дагы, минус 4'тү барабардыктын эки жагына плюс белгиси менен алып өттүк. Демек, 4x'тан 6x'ти кемитсек минус 2x келип чыгат, 4кө 5'ти кошсок 9 чыгат. Эми x'ти табыш үчүн 9'ту минус 2ге бөлөбүз. Оң санды терс санга бөлгөндө терс сан келип чыгат, 9'дун жарымы 4,5. Демек, бул берилген теңдеменин тамыры x барабар минус 4,5 болот экен. Эми балдар, биз теңдемени чыгарууда кандай иштерди аткардык? Мына буякта теңдемени чыгаруу өзүнчө бөлүнүп турат. Демек, биринчи берилген теңдемени карайлы. 5 көбөйтүлгөн, кашаанын ичинде 11 минус x барабар 20. Андан кийин турат 55 минус 5x барабар 20. Туура балдар. Бул биринчи этапта биз кашааны ачууну жүргүздүк. Андан кийин турат минус 5x барабар 20 минус 55 деп. Демек, эстегиле, белгисиздерди барабардыктын сол жагына, белгилүүлөрдү оң жагына алып өттүк. Андан кийинки этап минус 5x барабар минус 35. Демек, бул жерде барабардыктын сол жагында белгисизди камтыган мүчө, оң жагында болсо белгилүү сан турат. Эми x'ти табыш үчүн минус 35'ти минус 5ке бөлөбүз. Демек, терс санды терс санга бөлгөндө оң сан келип чыгат, x барабар 7. Демек,
daha bir жолу эстеп кетели. Демек кашаларды ачууну жүргүздүк. Андан кийин окшош кошулуучуларды топтодук. Анан x'тин маанисин таап алдык. Демек мына ушул 3 этапты биз теңдеме чыгарууда карадык. Бардык теңдемелерди чыгарууда ушундай эле алгоритм колдонулат. Эми балдар, кийинки мисалды карайлы. Бул жерде 2 плюс 3x минус кашаанын ичинде 4x минус 7 барабар 10 турат. Демек, биринчи кашааны ачканда астында плюс белгиси бар, ошон үчүн кашаанын ичиндегилер өзгөрүүсүз эле жазылат. Ал эми экинчи кашаанын астында минус белгиси бар, кашаанын ичиндегилердин белгиси карама каршыга өзгөрөт, кашаасын алып жазганда. Демек 4x турган, анын астына минус менен жазуу жүргүзүлөт. Минус 7 турган, анын астындагы белги плюска айланат экен. Демек кашаанын астында минус белгиси турса, барабар 10ду жазып алдык. Эми жанагы эле алгоритм боюнча белгисиздерди өзүнчө, белгилүүлөрдү өзүнчө топтойбуз. 3x минус 4x сол жагында, 10 минус 2 минус 7 сол жагында болот. Демек, байкап койгула, 2 сол жактан оң жакка минус менен өттү, 7 дагы сол жактан оң жакка минус белгиси менен өттү. Демек 3x'тен 4x'ти кемитсек минус x чыгат барабар. 10дон 2'ni алсак 8, 8ден 7'ni алсак 1 калат экен. Демек бул жерде өзгөрмөнүн астында минус белгиси болуп калды. Демек андан арылыш үчүн эки жагын тең минус 1ге көбөйтүбүз. Демек x плюска айланат дагы 1 минус 1 болуп калат экен. Демек бул теңдеменин жообу эмне болот экен? Минус 1 болот экен. Так, балдар, китеп боюнча 147 номерди карайлы. 4 ач каша x минус 11 минус 5 2x минус 7 барабар 0. Демек бул жерде деле байкап көрсөңөр, демек кашаларды ачуу жанагы белгилерди кароо менен, колдонуу менен жүргүзүлөт экен. Кашаанын астында 4 турганда кашаанын ичиндеги мүчөлөрдүн ар бирин көбөйтөбүз, 5 турса ичиндегилердин ар бирин көбөйтөбүз. Окшош кошулуучуларды топтойбуз, x'тин маанисин тапсак, x барабар минус 1,5 келип чыгат экен. Ал эми экинчи теңдемени карайлы. Бул жерде деле биринчи кашаанын астында оң сан турат, экинчи кашаанын астында терс сан турат. Демек, өзүңөр карагыла. Минус болгондо кандай өзгөрөт, плюс болгондо кандай өзгөрөт. Демек, аягындагы жообу x барабар минус 5 болду. Эми балдар, дагы кичине татаалыраак, демек, мисалды карайлы. X плюс 2 бөлүнгөн 3 минус 3x минус 1 бөлүнгөн 4 барабар минус 2. Демек, бул жерде өзүңөр байкагандай бөлчөктөр бар экен. Демек, бөлчөктөр менен теңдемени чыгарыш татаалыраак болот. Ошон үчүн биз бөлчөктүн бөлүмүндөгү сандардан айрылышыбыз керек. Ал үчүн барабардын оң жагындагы, сол жагындагы 3 менен 4 кыскара турган санга көбөйтөбүз. Ал 12. Демек, 12'ni оң жагындагы, сол жагындагы көбөйтөбүз. Биринчи x плюс 2 бөлүнгөн 3'тү 12'ge көбөйтсөк, ал бөлүмүндөгү 3 менен 12 кыскарып кетет дагы, алымында 4 калат. Экинчи 3x минус 1 бөлүнгөн 4'тү 12'ge көбөйтсөк, 4 менен 12 кыскарат дагы, алымында 3 калат. Барабар минус 2'ni 12'ge көбөйтсөк, минус 24 болот. Эми 4 менен x плюс 2'ni көбөйтүп чыгабыз, 3 менен 3x минус 1'ди көбөйтүп чыгабыз. Демек, көбөйтсөк 4x плюс 8 минус 9x плюс 3 барабар минус 24 болот экен. Бул жерден окшош кошулуучуларды топтоп, x'тин маанисин тапсак, x барабар 7 болот экен. Демек, жообу x барабар 7. Демек, бул жерде эгерде бөлчөктүү теңдеме берилсе, бөлчөктүн бөлүмүндө турган сандар бөлүнө турган санды таап, анан эки жагын тең көбөйтүп ийебиз. Анан кыскаруучуларды келтиребиз дагы,
топтоо, кашан ачуу эрежелерин аткарабыз. Эми балдар сабакты жыйынтыктайлы. Демек AX барабар B түрүндөгү теңдемени биз сызыктуу теңдеме дейбиз. Бул жерде A коэффициенти эч качан 0-гө барабар эмес болуш керек. Эми A барабар 0 болуп калса, анда анын чыгарылышы жок болот экен. Эгерде B'быз 0 болуп калса, анда бул теңдеменин бир гана X барабар 0 деген чыгарылышы болот экен. Ал эми A дагы, B дагы сандар болсо, анда X'ты табыш үчүн B'ны A'га бөлүп коет экенбиз. Бул анын чыгарылышы болот экен. Ушуну менен сабагыбыз бүттү, балдар. Үйгө тапшырмага төмөнкү номерди алабыз. Номер 149, параграф 8. Саламатта калыңыз.